Урматтуу достор жана чоң казаттын колдоочулары, баарыңарга чоң рахмат. Биринчиден бизди ушунча аябай колдоп атканыңарга, аябай оор моменттерде силердин колдооңор аябай керек болуп атканда баарыңарды деген жүрөгүңөрдүн согуп атканын угуп жаттык, сезип жаттык. Силердин бизге жазып аткан комментарий, ар бир силердин лайк, поделиться болуп аткандарыңардын баардыгы бизге аябай чоң жардам болду. Ошон үчүн баардыгыңарга рахмат айтып коеюн. Анан бирок мынакей акыркы маалда болуп аткан саясаттагы иш-аракеттердин баарын көрүп атасыңар, кандай болуп атканын. Эми ошол жөнүндө бир кичине силерге бир 10-15 мүнөттүк бир пальт информация өткөрүп коюш керек болуп атат да. Ошон үчүн ошону туура көргүлө. Анан 10-15 мүнөт өзүмдүн маегимди айткандан кийин анан суроо жооп койтелү. Ошон үчүн бир аз чыдап койгула. Ошон үчүн силерге деген дагы бир ирет чоң рахмат айтып коеюн. Баарыңарга. Кыргызстанда мынакей акыркы жумада көп саясий иштер болуп кетти. Көп партиялар бири-бири менен биригүүсүн баштады. Ар кандай иштер болуп атат, көрүп атабыз. Айрыкча ушул биригүүлөрдүн негизинде болуп аткандан айрыкча биздин чоң казатка аябай көп көңүл бурула баштады. Анткени бүт саясатта жүргөн партиялар болобу, кыймылдар болобу, партиялардын жетекчилери болобу, саясатчылар болобу, баары эле чоң казактын тегерегинде эле сөз кылып калышты. Мунун баардыгы ушул силердин чоң казатты ушунча колдогоңардын негизинде болот. Эгерде силер бизди ушунча колдобогондо бизди эч ким деле байкабайт болчу. Ошон үчүн силердин деген бизге коюп аткан лайктарыңар, бизди поделиться кылып, комментарий жазып, ушундай ак жүрөк, чын жүрөктөн бизди колдогонуңар ушунун баардыгына түрткү болуп атат. Ошону түшүнүп койгула. Анакей биздин акыркы убактагы укук органдары дагы биз тарапка кылып аткан маанинин баардыгы дагы эң негизгиси ушул чоң казаттын канчалык деңгээлде элдин арасында деңгээли көтөрүлгөнбү, көтөрүлгөн эмеспи, колдоосу барбы, жокпу. Анан эң негизгиси баардыгы билели деп атышат да, биздин аркабызда ким бар. Биз кайсы акчаларга, кайсы каражаттарга ушунун баарын жасаганга үлгүрүп калдык. Ошон үчүн ачык эле баардыгына эле айтып барып айтып атабыз. Биздин аркабызда эч ким жок. Биздин аркабызда эл турат. Ушул силерсиңер баарыңар. Кыргыздын эли. Ошонун деген көпчүлүгү ишенбей турат. Реалдуу түрдө ушундайбы деп. Ошон үчүн биз чындыкты айтып атабыз. Ооба. Биздин аркабызда эч ким жок. Ошон үчүн биз эч кимди алдаган жокпуз. Чындык деген ошондой. Реалдуу түрдө биздин аркабызда эч ким жок. Эл гана бар. Анан биздин элге болгон ишенимчи, андан тышкары элдин бизге артып аткан ишеничи. Эң бул дүйнөдө кымбат, акчадан да кымбат болгон нерсе бул ишенич. Ошон үчүн силердин деген бизге болгон ишеничиңер эч бир миллиондорго теңебейт, теңелбейт. Ошон үчүн силерге рахмат. Эң негизги биздин деген кылып аткан саясаттагы иш-аракеттердин максаты бул кыргыз элин ойготуу. Анткени биз деген тарыхый кырдаалга келип такалып отурабыз. Мынакей 2020-жылы Кыргызстанда эң чоң саясий окуя болот. Бул Жогорку Кеңештин шайлоосу болот. Ушул шайлоонун негизинде келерки 5 жылдын аралыгына жаңы саясий күчтөр Кыргызстандын келечегин колуна алганга умтулушат. Анан ошол саясий күчтөр реалдуу түрдө Кыргызстанды кайсы жакка алып бара алат, кайсы нукта бийликти деген жылдыра алат. Анан ошонун негизинде биз кайсы тарапка баратабыз, жыйынтык кандай болот деген суроолор аябай көп жаралып атат дагы. Ошон үчүн
Силер ел ушуга аябай түшүнүшүңөр керек. Кайсы тарапка кетип атабыз? Анын эң негизги биздин Кыргызстандагы саясат кимдин кызыкчылыгына иштеп атат. Анткени саясат бул мамлекеттик башкаруу деген. Ар бир мамлекеттик башкаруунун эң негизги функциясы бул элдин турмушун жакшыртуу. Ошону деген мынакей быйылкы шайлоодо жеңип чыккан партиялар, алар өздөрү ошо жеңген партиялар өкмөттү түзүшөт. Ошол өкмөт реалдуу түрдө элдин деген турмушун оңдой алабы? Мамлекетти түзөй алабы? Анан Кыргызстандын деңгээлин көтөрө алабы деген суроолорго силер да ушул суроону баарыңарга беришиңер керек. Бардык саясатчыларга, бардык саясий партияларга, бизге дагы айрыкча. Ошон үчүн ушундай суроолорду ачык эле бериш керек, дагы жооп издеш керек. Анткени саясатта мынакей акыркы 30 жылдын ичинде биз капитализмди курганбыз. Бизге деген демократия деп коюшкан, бирок демократиянын аркасы менен капиталисттик экономиканы түзөсүңөр деп айтышканы. Бирок ачык айкын муну эч кимге айткан эмес. Бирок жүргүзгөн саясаттын деген негизинде бизде капиталисттик коом түзүлүп калган. Ошон үчүн азыр капиталисттик коомдо эң негизги бул акча. Бүт баары акчага байланып калган. Эгерде силер бирдеме кылайын десеңер, акча керек. Акчаны каяктан табасыңар, каяктан аласыңар. Ошон үчүн мынакей акча кредит саясаты мамлекетте эң негизги орчундуу маселе азыр. Ошол маселени чече алабы? Мынакей келе турган бийлик, келе турган жогорку кеңеш. Мен билбейм. Бирок ушул суроолорду азыркы убакта беришибиз керек дагы. Мынакей шайлоонун алдында, анан шайлоонун убагындагы болуп аткан бүт саясий дебаттарда ушул маселелерге көз чаптырышыбыз керек. Анткени мынакей дүйнөлүк экономикалык кризис болуп атат. Ушул дүйнөлүк экономикалык кризистин негизинде Америкада болуп аткан окуяларды көрүп атасыңар. Жана мародёрлуктун баары деген мурун бизге деген күлүп ачты эле. Кыргыздар деген эки жолу тополоң жасап ушундайды көрбөгөн экен. Мына эми өздөрү көрүп отурушат. Анысы аз келгенсип, эми Европага да ошол вирус келип, мынакей Европада да ошентип өртөмөй, тономой, жанагынын баары болуп атат. Мунун баары деген экономика түрткү болуп атат. Анткени Америкадагы дагы аябай чоң жумушсуздук пайда болду. Мынакей акыркы берип аткан маалыматтарына караганда, Америкада 40 миллион адам жумушсуз калды. Америка үчүн бул өтө чоң сан. Америка тарыхында мындай жумушсуздук болгон эмес. Мына Европадагы да ошол болуп атат. Азыр мынакей Россиядагы ошолго кабыл алып атат. Ошон үчүн Россиядагы биздин жүргөн ошо жакта мигрант туугандарыбыз эми айласы кетип бияка келип атат. Бияка Кыргызстанга кайтып келгенден кийин аларга жумушчу орундарды биз камсыздай алабызбы? Аларга деген эми күнүмкү турмушун жүргүзгөнгө акчалай жардам бере алабызбы? Кандай шарт түзүп бере алабыз? Ошол маселелерди азыр бериш керек, суроолорду угуш керек. Мамлекеттин деңгээли кандай? Анан ушул деген саясатка аралашкан партиялар бул маселени кантип чечет? Кандай көз караштар болот? Ушундай көп маселелерди азыртыдан талдаш керек дагы, ошолорго жооп издеш керек. Анан мынакей бизде айтып атышат баары. Айрыкча мына акыркы жумада Темир Сариевдин берген интервьюсу, андан тышкары кайдагы бир академиктер чыгып алып биз жөнүндө ар кандай видеолорду жөнөтүп атат. Ушу чоң азат деген туура эмес жасап атат, элди туура эмес жакка үгүттөп атат, тигиндей мындай деп. Биз эч качан мыйзамсыз жолдорго эч кимди үгүттөгөн эмеспиз. Биздин мынакей айрыкча Сыймыктын деген ушул кухняда айткан сөздөрү туура эмес мааниде түшүнүп калып, анан ошондон деген аябай чоң ушундай саясат кылып ишти да. Азыркы учурда ошол саясатты атайын элди бурмалап, аң сезимиңерди деген башка жакка буруп кетели деген нукта эле атайын жасалып атат. Анткени силер мынакей эл ушул саясатчылардын ушундай жүргүзүп аткан саясатына таптакыр көңүл бурбай,
таптакыр башка маселелерге деген силерди алкышташ керек болуп атат да. А эң негизги көйгөйлүү ушу нукура түбүндөгү жаткан суроолорго эч ким деген суроо бербесин, жооп издебесин деген эле максат болуп атат. Ошентип мынакей силердин баарыңарды алаксытыш керек болуп атат. Ошон үчүн мынакей чоң азат деген тигинтип атат, анан минтип атат деген имиштердин баардыгын атайын таратып атышат. Бул пиар технология. Кара пиардын дагы бир жасап аткан иш аракеттердин негизи. Муну туура түшүнгүлө. Биз деле буга деген каршы турат элек, бирок буга каршы туруш деле кереги жок. Анткени бизде деген Кыргызстанда реалдуу түрдө сөз эркиндиги болуш керек. Ар бир киши өзүнүн оюн ачык айкын айтыш керек. Ар кайсы ойлор, пикирлер айтылыш керек дагы, анан ошонун баардыгы талдоодон өтүш керек. Ошон үчүн биз деген бул сөздөргө дагы каршы эмеспиз. Айта беришсин, жаза беришсин. Силер дагы уккула, окугула, анан өзүңөр изилдөө анализ жасап, өзүңөр жыйынтык чыгаргыла. Ошол туура сөздөрбү же туура эмеспи, өзүңөр чечкиле. Ошон үчүн деген мындай нерселерге эгерде биз ушинтип өзүбүз чычалагандай болсок, бул туура эмес. Ошон үчүн өзүңөр билгиле. Мунун баардыгын биз силерге койдук. Өзүңөр ошонун деген жыйынтыгын чыгарышыңар керек. Бирок ар бир саясий күчтүн, ар бир саясатчылардын негизги максатын аныктаганга үйрөнүшүңөр керек. Эң негизги саясатта ушул. Айтылган сөз, жасап аткан иш аракеттердин максаты эмнеде? Анан 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, 5 жыл, 10 жыл болобу, жыйынтыгында эмнени берет? Бизге ошондон пайда болобу же тескерисинче биз запкысын жеп калабызбы деген мааниде болуп калышы мүмкүн. Эми мына айрыкча айтып коелу. Темир Сариев биз жөнүндө аябай ушундай айтып атат. Темир Сариев Кыргызстанда о белгилүү саясатчы, баарыбыз билебиз. Өкмөт башчы болду, ага чейин экономика министрлигин жетектеген, аябай чоң даражадагы орундарды алган. Анан ошол убакта ошондой чоң даражага отуруп жасаган иш аракеттердин негизинде жыйынтык кандай болду? Мына баарыбыз билебиз да. Биз деген таможенный союзга кирип атканда ошонун баардыгын министр экономика болуп турганда баарын жасашкан өздөрү. Темир Сариев өзү жасаганда. Ушу Темир Сариев биз деген таможенный союзга киребиз деп кыргыздардын баардыгына айткан. Баардыгыңар деген иномаркаларды алып койгула. Таможенный союзга киргенден кийин ошонун баарын сатып алсаңардан аябай байысыңар деген болчу. Эми ошон мына канча иномаркалар келген, аягында эмне болгонун баардыгыңар көрдүңөр да. Мен эсимде бар. Ал өкмөт башчы болуп дайындалгандан кийин ар бир айыл өкмөттө 2ден теплица саласыңар деп буйрук берген экен. Мынакей бүгүн ошол теплицалар иштеп атабы? Ошол теплицаларды салдырып алып, биздин деген айыл жергесиндеги кишилер байып кеттиби? Мен аны деген көргөн жокмун, уккан да жокмун. Жыйынтыгы эмне болду? Мынакей. Эми деген ошентип биздин деген жаш саясатчыларыбыз дагы аларга кошулуп атат. Эми жаш саясатчылар мынакей айрыкча эмненин негизинде биригүү болуп атат? Идеянын негизинде болуп атабы же башка кызыкчылыктардын негизинде болуп атабы? Ошону деген силер талдап билишиңер керек. Ошону түшүнүшүңөр керек. Ар бир биригүүнүн аркасында кайсы кызыкчылык жатат? Ошон үчүн бул жерде мен айрыкча айтып коет элем биздин чоң азат жөнүндө. Биз эң негизгиси айтканбыз. Биздин жасап аткан иш аракеттерибиздин да максаты бул элдин арасынан нукура эл тандаган, эл ишенич жараткан, ишенген жаш таза балдарды, кыздарды биздин катарыбызга кошуп бергениңер бизге болсо, ошону сураганбыз буга чейин. Айтканбыз, мына Кыргызстанда 40 район бар экен, 29 шаар бар экен. Ар бирөөндөн бир кыз, бир уулдан бергиле бизге, кошуп бергиле чоң азатка. Анан ошол балдардын деген каржы маселесин, уюштуруу маселелерине өздөрүңөр жардам бергиле. Ошентип анан нукура элден түзүлгөн партия болобуз, кыймыл болобуз. Ошонун баардыгын ачык айкын биз айтып атабыз. Анан кыймыл болуп мынакей иш алып келатабыз. Кыймылдын негизинде аябай көп колдоого ээ болуп атабыз. Силерге ошого дагы бир рахмат айтып коеюн. Азыр болсо
саясатка аралашыш үчүн мынакей Кыргызстанда бирдемени өзгөртөйүн десең, сөзсүз түрдө сен бийликтин бутактарына барышың керек. Ал бийликтин бутактарына барыш үчүн саясатта мынакей биздин Кыргызстандын азыркы конституциясы боюнча бул конституциянын автору ким? Барыбыз билебиз. Өмүрбек Чиркешевич. Аякта жазып коюшкан. Жогорку кеңешке шайланайын десеңер, сөзсүз түрдө партия болушуңар керек. Ошон үчүн ар бир саясий күч, кыймыл жүрүп отуруп, анда эгерде мамлекетти бирдеме оңдоюн, бирдеме кылайын дегенге келсеңер, сөзсүз түрдө партияга айланып шайлоого чыгышыңар керек. Ошондой жагдай түзүлүп калган. Муну биз деген эчтеке кыла албайбыз. Ошон үчүн ачык эле айтып келатканбыз. Эгерде силер бизди колдоп аткан эл ушу чоң азатта деген бизден үмүт, ишеничти берсеңер, өзүңөр бизге деген уул кыздарды деген кошуп берсеңер, ошондой жаңы таза саясий күч менен биз шайлоого чыгабыз. Сөзсүз түрдө. Анан эл ошентип анан өзүнүн колдоосун көрсөтүш керек. Анан ошентип шайлоого чыккандан кийин эл тандат. Эгерде жаңы таза саясатчыларды тандаса, алардын ичинде дагы мисалы чоң азат бар. Бул башка маселе. А эгерде эл баягы эле бурмаланган шайлоо, баягы эле акча, баягы эле мансап, эптеп-септеп биздин эле уулдарыбыз өтсүн, калгандарын билбейбиз десеңер, анда эл өзү чечиш керек. Ошон үчүн биз элдин тандоосуна коюшубуз керек дагы. Ошого эмне үчүн биз муну мындай деп атабыз? Биз элге, силерге ишенип атабыз. Силердин ишенимиңер жок, биз эчтеке кыла албайбыз. Ошон үчүн мунун баардыгы элге байланыштуу болот. Мына силерге байланыштуу болот. Ошон үчүн мынакей саясатка аралашыш үчүн партия болуш керек. Анан бирок ушул иштин баарын деген алдыга жылдырыш үчүн бир жыйынтыкка, бир результатка келиш үчүн сөзсүз түрдө акча керек. Бул акча каяктан келет? Бул акча деген силерден топтолуш керек. Ошон үчүн мынакей биз бүгүн чоң азат саясий партиябыздын деген бүт банк счетторун чыгардык. Эмне үчүн чыгардык? Анткени кыймылды регистрация кылып өткөрүп бирдеме кылалы десек, таптакыр каттоодон өтө албай атат. Кыймылдын документтерин жүргүзүп аткан юристтер мына чуркап барып атышат, таптакыр болбой атат. Ошон үчүн айла жок, канча бизге кайрылып аткан эл, мына комментарийлерде канча силер жазып атасыңар. Счет ачкыла, бергиле, биз деген болгон салымыбызды кошолу, жардамыбызды берели деп атасыңар, ошолорго рахмат. Ушу силердин деген суранышыңар менен биз чечим чыгардык, эми келгиле. Партиянын счетун чыгарып коелучу, анан көрөлү. Реалдуу түрдө ошол партиянын счетуна канча акча келет, анан ошого жараша, анан биз эгерде бизге жетиштүү деңгээлде эл каражатты берсе, топтоп берсе, шайлоого катышып, шайлоодон өтө тургандай деңгээлде болсо, анда биз деген сөзсүз түрдө шайлоого катышабыз. А эгерде биздин колдоочуларыбыздын, силердин деген атыңардан чоң азатка шайлоодон өтө тургандай керектүү санда акча топтолбосо, анда шайлоого катышып деле кереги жок. Кыйналбаш керек. Анда жетишпеген акчаны биз каяктан алышыбыз керек? Эмне бир олигархка барып жалдырашыбыз керекпи? Жок, андай болбойт. Андай антип биз шайлоого катышпай деле коелу анда. Ошон үчүн эл ушуну туугандар туура түшүнгүлө. Ошон үчүн айтып атам ачык эле. Эгерде силердин деген колдооңор бизге ишенимиңер аябай жакшы болсо, керектүү деңгээлде акча каражат маселесин деген баарыбыз чече алсак, анда шайлоого биз деген сөзсүз түрдө коркпой барабыз. Азыр деле корккон жокпуз. Бирок силердин деген реалдуу түрдө чоң азатты канча киши кыргыздар колдоп атат деген суроо бизде жаралып атат. Ошол сурообузга силер жооп беришиңер керек. Канча акча келсе, ошол акчага жараша биз деген анан жыйынтык чыгарабыз. Анткени мынакей шайлоого катышыш үчүн 5 миллион сом
күрөө залог ЦИКке алып барып төлөгө турган 5 миллион ЦИКке калат. Андан тышкары шайлоону өткөнгө да канча миллион сом керек. Ошонун баарын эсептеп чыгышыбыз керек. Анткени биздин Кыргызстанда 2,5 миңден ашык шайлоо участоктары бар. Ошол шайлоо участоктарына канча наблюдатель бизден чыгыш керек. Канча киши биз деген жалдашыбыз керек, иштетишибиз керек. Алардын деген бүт акы маянасы канча болот. Андан тышкары биздин агитация, ушу бүт үгүт иштерин жүргүзгөнгө канча каражат керек. Ошонун баарын эсептеп атабыз азыр. Аны деген силер менен дагы кеңешебиз аябай. Бизге реалдуу түрдө шайлоого катышканга канча акча керек. Ошонун баарын деген бул 1-2 жумадан кийин эле уже көрүнөт. Анан бирок азыр биз деген эң негизги ушу биздин счетко канча акча түшө баштаганын көргөндөн кийин ошентип анан биз биргилешип максатты коюшубуз керек дагы, бири-бирибизге ишенип ишти жүргүзүшүбүз керек. Ошон үчүн силерге ушундай кайрылып атабыз. Андан тышкары мынакей канча жаңы саясий күчтөр бар. Жаш саясий партиялар бар. Эч жакка аралашпаган, эч кандай тияк биягы жок. Ошолорго мына буга чейин мурунку прямой эфирде мен айтып кеттим эле, кайрылып, дагы кайрылып кетейин. Келгиле, баарыбыз отуруп алып сүйлөшөлү. Кайсы идеянын, кайсы бир максаттын негизинде баарыбыз бириге алабыз. Бизди бириктире турган бир эле нерсе бар. Бул кыргыз элинин кызыкчылыгы. Ушу кыргыз элине иштейм, кыргыз элин көтөрөм, мамлекетти оңдойм деген максаты бар саясатчылар, саясий күчтөр болсо келгиле, биргели, сүйлөшөлү. Эл үчүн, жер үчүн. Биз деген мамлекетти сактап калышыбыз керек. Элди, кыргыздарды сактап калышыбыз керек болуп атат. Азыркы учурда мынакей ушундай деңгээлге түшүп калганбыз. Ошонун баардыгын айта берсек аябай көп сөз болот. Муну дагы айтабыз бара-бара. Бирок азыр эң негизги силерге деген кайрылып кете турган нерсе ушул бүгүнкү күнү. Мынакей счетторду айттык. Эми ошолордун деген иш аракеттерди көрөлү. Бирок биз силерге деген бир убада азыр айта алабыз. Биз эл үчүн иштейбиз. Кыргыз мамлекети үчүн, бүт Кыргызстандын келечеги үчүн. Жер үчүн. Жерди, кыргыздардын жерин сактап калышыбыз керек. Биздин ушул турмушубузда жашап аткан ушу бүт нерсенин баардыгы ушул эле максатта. Кыргызстанды сактап калышыбыз керек. Азыркы биздин деген эң негизги душманыбыз бул уурулук менен коррупция. Ушунун баарын деген жеңиш үчүн реалдуу түрдө биз элдин деген үмүтү менен, элдин деген ишеними менен шайлоодо ошол ишенимди эл бизге деген артып бериш керек. Далилдеп, тактап, келип, шайлап, ошентип деген таза балдарды деген саясатка аралаштырып, таза саясатты жүргүзө баштасак, ошондо анан мамлекетти оңдой алабыз. Ошону мен силерге ачык айтып атам. Эгерде ушуну колдосоңар, келгиле. Аябай көп кишилер офиске келип атышат. Ошол бүт бизди колдоп аткан офиске келип кеткен аябай картаң кишилер да келип атат, аксакалдар. Мына Кочкордон бир аксакалыбыз келет, Шарабидин байкебиз. Ормонхандын 5-небересимин дейт. Ошондой аксакалдар 80ге чыгып калган кишилер келип батасын берип кетип атышат. Канча мынакей апалар келип өзүнүн пенсиясын таштап кетип атышат. Кээ бир аксакалдар мен тамекини таштадым, ушу тамекиге кетирген 100 сомду силерге берейин деген аксакалдарыбызга чоң рахмат. Канча жаштар келип бизге волонтер болуп иштеп беришти пандемияда. Баардыгына чоң рахмат. Ушу пандемия убагында бизге жардам беребиз деген оокат болобу, жөнөкөй эле акча болобу, ошондой жардам бергендерге баарыңарга чоң рахмат. Ошентип мынакей биз чоң азатты деген чыгарып алдык, элге таанылтып алдык. Эми ушундан тайбашыбыз керек. Эгерде силердин деген ишенимиңер ушундан күндөн күнгө өсө берсе, биз деген силердин деген ишенимиңердин негизинде реалдуу түрдө шайлоого катышканга даярбыз. Бирок ошону силер бизге далилдеп беришиңер керек. Биз эл үчүн, жер үчүн иштегенге даярбыз.
Андан тышкары дагы жаныбызды бергенге даярбыз. Бул дүйнөдө бир жолу төрөлөт экенбиз. Бир жолу жашайт экенбиз. Ошон үчүн Кыргызстан үчүн бир баатырлыкты жасап кетели. Балдарыбыздын келечеги, неберелерибиздин келечеги, башка кыргыздардын тукумдарынын келечеги үчүн бүт күчүбүздү аябай, жаныбызды аябашыбыз керек. Биз реалдуу түрдө мынакей Кытай 40 жылдын ичинде ушундай деңгээлге көтөрүлдү. Биз кыргыздар 40 жыл эмес, биз ашып кетсе 10 жылдын ичинде Кытайдын жасаган ишин 10 жылда бүтүрүшүбүз керек. Ушундай деңгээлге өсүшүбүз керек. Анда биз деген 2-3 эмес, биз 4-5 эсе ылдамдык менен алдыга жылышыбыз керек. Ошондой максаттарды коюшубуз керек. Ошондой ылдамдыкта иштей турган, ошондой темпти көтөрө турган, ошондой патриот балдарды ишке алып келишибиз керек. Күнү түнү деген иштеген, уйкусу жок. Анткени биз деген Кыргызстанды бутуна тургузуш үчүн аябай көп иштер жасашыбыз керек. Аябай көп. Мунун баардыгын бара айтабыз. Анткени мунун баардыгы экономикалык биздин программабыздын деген бир бөлүктөрү. Ошонун баарын деген кийин угасыңар. Бирок азыр ишенгер керек да бизге. Мен да ошон үчүн силерге кайрылып атканым ошол. Биз силерге ишенип атабыз. Силер да бизге ишенип койгула. Биз алдамчы эмеспиз, ууру эмеспиз. Биз жөнөкөй эле адамдардын балдарыбыз. Биз олигархтардын туугандары эмеспиз. Биз эч бир акчага деген кул болгон эмеспиз. Мына биз деген эми Акаевдин убагында баарыбыз иштедик. Мына сыймыкта эле Бакиевдин убагында иштептир. Бирок биз деген бийликтин, өзүбүздүн ишибиздин деген кулу болгон эмеспиз. Биз деген Кыргызстандын кулу болушубуз керек. Кыргызстандын мамлекеттин, түшүнүп атасыңар да. Элдин кулу болушубуз керек. Элдин. Ошого биз даярбыз. Ошого иштеп беребиз, чын дилибиз менен. Уурдамай жок. Бизде деген андай максат да жок, болгон да эмес. Ошон үчүн бизге каршы тургандар ким азыр? Бул реалдуу түрдө өзүнүн деген акчасын жоготуп алам, анан өзүнүн деген ар кандай схемаларда отургандар өздөрүнүн деген байлыгын ушундан ары деген жасап аткан иш аракеттерин эч ким деген жоготкусу жок да. Ошон үчүн бизге аябай чоң тоскоолдоо болуп атат. Аны сезип атабыз, көрүп атабыз. Бирок Кыргызстанды оңдош үчүн алар дагы түшүнүш керек. Баарыбыз биргелешип, байлар өзүнүн байлыгын кошуш керек. Биз болсо өзүбүздүн деген күчүбүз менен жаныбызды беришибиз керек. Ошентип байлык менен ниет аралашканда жакшылык жаралат. Антпесе болбойт. Бирдемени жасайын десең сөзсүз түрдө акча керек. Ошол акча каяктан пайда болот деген суроого баарыбыз жооп издешибиз керек. Биз эмне? Ошол акчаны деген мынакей, бизде Кыргызстанда сом деген акчабыз бар. Ушул биздин Кыргызстандагы сомдун көлөмү биздин экономиканы жылдыра тургандай көлөмдөбү? Жок. Ошон үчүн биз деген карыз алып атпайбызбы? Кытайдан алып атабыз, Америкасынан, Европасынан, бүт дүйнө жүзүндө деген сурамчы болуп жүрөбүз. Карыз сурап жүрөбүз. Эмне үчүн биз өзүбүздүн акчабызды өзүбүз чыгара албайбыз? Канча миллиард долларга жылыга бизге алтын чыгып кетип атат. Ал алтын деген кыргыздардыкы же кыргыздардыкы эмеспи деген суроо туулат да. Ошондой суроолорго жоопту алыш үчүн биз деген сөзсүз түрдө ошондой суроолорду бере тургандай даражада болушубуз керек. Ошон үчүн биз ошондой суроолорду бере турган, анан бирок ошол суроолорду түшүнүп, анан жоопту да түшүнүп, туура жооп бериштиби же калп айтып атчабы дегенди айырмалап биле турган кесипкөй патриот балдарды деген депутат кылышыбыз керек. Өкмөттүккө сунушташыбыз керек, министрликтерге иштеген патриот балдарды. Анткени биздин деген Кыргызстанды азыркы башкарып аткан мынакей системаны көрүп атабыз да. Жыйынтыгы жок болуп атпайбы? Мына 30 жылдын ичинде эгерде биз туура кетип аткан болсок, мынча карызга батпайт болчубуз. Мынакей жөнөкөй эле нерсени сурап коеюн. Мына өзүңөр деле ойлоп койгула. Айыл чарба деген бизде бар, Айыл чарба биздин Кыргызстанда эң пайдасыз оокат болуп калды. Малды эптеп багабыз, аягында базарга келгенде баасы чыкпайт, банкротпуз. Канча картошка өстүрүп чыгабыз, кыйналып атып. Аягында сатып келсең картошкаң деген бүт акчаларыңды, кредиттериң баарын деген орун баспайт, банкротпуз. Анан бирок айыл чарба эмне үчүн ушундай абалга келип калды?
Мына суроо. Эң дүйнө жүзүндөгү пайдалуу нерсе бул айыл чарба. Айыл чарба. Анткени бир тигилген картошкадан канча үрөн чыгат. Билесиңерди. Мына бир эгилген буудайдын данынан канча буудай өсүп чыгат. Түшүнүп атасыңарбы? Эгерде бир дандан ушунча чыгып атса, анда ошондой прибыль каяка кетип атат. Мына ушундай эле суроо. Ошонун бардыгына жоопту алайын десең, жооп бере турган, аны сурай турганда кишилерибиз жок болуп атат. Азыр мынакей суроолорду жөнөтсөк, эч ким жооп бербейт. Ошон үчүн биз жогорку кеңешке ошол биздин суроолорубузду берип, анан элге чындыкты айтып бере турган балдарыбызды киргизишибиз керек. Чындыкты айта турган. Эми үчүн бизде ничего не получается. Эми үчүн ушундай абалда отурабыз. Эми ушундай жөнөкөй суроого чындыкты деген уга албай атпайбызбы? Ошон үчүн туугандар келгиле эми суроолоруңарга жоопту узаталы. Көп сөз кылбайлы. Сариев, Текебаев, Отунбаев, Бекназаров дейт. Бекназаров, Атамбаев жана койрооктор алар буюрса жооп берчү күн келет дейт. Япония, Кореяда ар бир жаран мамлекетке салым. Кореяны айтып берип койсоңуз кандай болгон? Кантип акча бар? Мисалы айтып коелу. Япония, Корея бул батыштагы, мынакей күн чыгыштагы эң дракондор, ажыдарлар деп коет. Булар деген экономикадан аябай өсүшкө жеткенин эң негизги сыйкыры мынакей Япония өзү. Атом бомбасы жарылып 45-жылы Американын алдына чөгөлөп бергенден кийин япондуктардын баары чогулуп өздөрүнө ант беришкен. Биз эч качан эч кимге деген кул болбойбуз, эч кимден карыз албайбыз. Японияда да болгон бүт байлыкты топтойбуз дагы, Япониянын улуттук банкына киргизебиз дагы, ошондон Японияны деген өнүктүрө турган булактарды, бүт өндүрүштөрдү каржылаганга өзүбүз акча топтойбуз деп өздөрүнө максат коюшкан. Мынакей бүгүнкү күнү Япония эң бай мамлекет. Эгерде азыркы учурда Япония таптакыр иштебесе, бүт завод фабрикаларын деген токтотсо, Япониянын ушул күнгө чейин топтолгон 75 жылдын ичинде топтолгон акчаларынын көлөмү только банктарда жаткан, чет мамлекеттик банктарда жаткан проценттер менен эле Япониянын элин багып кете берет. Ушундай деңгээлге жетишти. Эч кимден карыз албай. Айым үчүн биз анда карыз алып атабыз. Мына ушул суроолорго деген жооп издешиңер керек. Жоопту айтабыз биз. Бирок силер да ойлонушуңар керек. Демек, баары деген элдин өзүнүн деген максатында болот. Элдин өзүнүн алдында коюп аткан идеясында болот. Японияда мынакей самурай идеясы бар болчу. Эч кимге жалдырабайбыз, эч кимге кул болбойбуз. Ошонун негизинде алар ушундайга жетишти. Кореядагы так ошондой болгон. Алар бүт өзүнүн акчасын топтошуп, алтынын, бүт байлыгын бир топтоп туруп, өздөрүнүн банктарын түздөшкөн дагы, ошол банктар реалдуу түрдө өндүрүштү деген каржылаган. Ошонун негизинде мынакей Южный Кореяда биз баарыбыз билебиз, Samsung, Gold Star, аябай чоң мынакей компаниялар түзүлгөн. Дүйнө жүзүнө таанымал болуп, ошентип алар деген өндүрүшүн ушундай деңгээлге өстүргөн үчүн аябай чоң ушундай жакшылыкка жетишти. Эгерде биз дагы болгон бүт мүмкүнчүлүктөрүбүздү топтосок, биз да ушундай жакшылыкты деген жарата алабыз. Ошого ишенип койгула. Бизде бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Анткени Япония менен Кореяда биздей кем байлыктар жок. Япония менен Кореяда биздей мөңгү сууларыбыз жок аларда. Мына Япония менен Кореяда атомный атомдан электр энергиясын өндүрүшүп, мынакей отурушат. Японияда жанагы жер титирөөдөн кийин көрдүңөр да Фукусима эмне болду. Бизде болсо атомный станциянын кереги жок. Бизде Кудай берген суу агып атат жөн эле. Жылыга 200 миллиард куб суу кетет. Жөн эле агып кетип атат.
Масадыков силерге кошулдубу же кошулган жокпу, маалымат берип коюңуз дейт. Масадыков менен пандемия убагында бир байланыш болгон бизде. Ал өзү деген айткан, Кудай буйруп пандемия бүткөндөн кийин Азербайжандан Кыргызстанга учуп келем, ошондо силер менен бетме-бет жолугуп, бүт сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз дагы, ошондон кийин чечебиз. Кандай жолдо биз биреге алабызбы, же кандай болот? Бул ошол маселе алдыда турат. Биз Талат Масадыковдун Кыргызстанга кайтып келишин күтүп атабыз. Ошон үчүн ал бияка кайтып келгенден кийин биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз дагы, ошондон кийин анан бир жыйынтыкка келебиз. Азыр биз аны күтүп атабыз. Реалдуу өнүгүү программасын айтып берсеңиздер, ресурстар дейт. Реалдуу өнүгүү программа бар бизде, бирок биз аны деген азыр ачыкка чыгарбайбыз. Анткени биз айта турган болсок, биз өзүбүздүн деген акылыбызды бирөөгө деген жөн эле берип койгондой жинди эмеспиз. Мынакей, бизге деген канчасы келет, баары сурайт, силер программаңарды бергиле деп. Бул программабызды берип койсок, эртең ал программаны Жанар Акаев кыйкырып чыгат, Тилек Токтогазиев кыйкырып чыгат. Эртең баары кыйкырып чыгат. Анан биз деген өзүбүздүн акылыбызды жөн эле баарыбызга тарата беребизби? Андай болбойт. Адахан Мадумаров менен биригүүгө аттангыла, шайлоого өтүш керек, силерге 100% болот эле дейт да. Адахан Мадумаров менен биз биригүүнү сүйлөшөлүбү, сүйлөшпөйлүбү, аны биз билбейбиз. Мынакей Адахан Кимсанбаевич өзү деген азыр өнүгүү менен сүйлөшүп жүрөт. Байлар менен сүйлөшүп жүрөт. Бизге чалышкан жок, эч ким бизге кайрылган жок. Ошон үчүн биз туура түшүнүшүбүз керек да. Адахан Кимсанбаевичтин деген буга чейинки экономикалык программаларын бир да маселеси боюнча оюн уккан жокпуз. Мына акча кредит саясаты кандай болот, өндүрүш кандай болот, бийлик башкаруу кандай болот. Ошондой принципиалдуу суроолорго 30 жылдан бери Адахан Кимсанбаевичтен биз деген эч кандай ой пикирлерин уга элекпиз. Азыр деле ошол суроолорду бере турган болсок, бизге деген жооп бере албайт. Анткени Адахан Кимсанбаевич өзү экономист эмес, өзү деген өндүрүшчү эмес, өзү финансист эмес. Анан биз деген ушул маселелерге өзүбүз оюбузду айтып атабыз. Ошон үчүн азыр көрөбүз кандай болот. Бирок биригүүгө, сүйлөшүүлөргө биз ачыкпыз. Бирок эмненин негизинде биз биригебиз? Ошонун баардыгын аныкташыбыз керек. Биз айтып атабыз, биз эл үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн, элдин таламын талаша турган нукура элдик партия болушубуз керек, кыймыл болушубуз керек. Вот ушул деген эң негизги биздин максатыбыз ушул, идеологиябыз да ушул. Убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн ар бирин калтырбай жазалай аласыңарбы дейт. Эгерде мынакей очередь менен келебиз бул маселеге да. Кудай буйрса. Эгерде силер деген бизге аябай ишен берсеңер, бизге деген мына саясатка аралашып, жогорку кеңештин шайлоосуна катышып, ошонун деген жыйынтыгы боюнча жеңишке жетсек, ошондо деген көп суроолорду буларга да беребиз биз. Анткени аябай көп суроолор көмүскөдө калып кеткен. Баарын субботаңкы чыгып коюп туруңузчу. Айтсаңыз, субботун сат. Эгерде шаарда болсоңор Бишкекте, биз деген суббота күнү саат 1-ден 4-кө чейин эл менен жолугушууну офисте жүргүзүп атабыз. Ошон үчүн деген бизге сурооңор болсо, келип деген кайрылам, силер менен жооп пикир алмашам десеңер, биздин Горький Новосибирскийге келгиле, ошол жактан деген жолугабыз. Штабтын номерлери, телефондору, адрестери баары деген страничкада бар Фейсбукта. Что там написано? Райым жөнүндө айткылачы дейт. Райым жөнүндө эмнени айтмак элек? Баарыңар билесиңер. Бизден башка деле баары эле айтып атат. Биз деле алардын деген айткандан эмне пайда? Целый институттар айтат. Жок, азыр деген мынакей ошо райондун иши боюнча көрүп атпайсыңарбы? Азаттыктын иликтөөсү эмнеге келип такалды? Максат байке, Таласка качан келип кетесиңер? Сураныч келип кеттикилечи дейт. Өзүңөр бир күндү тандагыла, өзүңөр. Ошол деген жолугушууну деген өзүңөр уюштургула, өзүңөр айткан күнү өзүбүз келип кетебиз.
Анткени буга чейин деген барал деген ниетибиз бар болчу. Бирок ар кандай ушундай провокациялар уюштурулган болчу. Ошолдун кесепетинен бара албай калдык. Чубак ажыны саясатка эмнеге аралаштырмак эле дейт. Чубак ажы деген көп суроо болот. Чубак ажыны кошпойсуңар дейт. Чубак ажы менен деле сүйлөшөлү. Эгерде реалдуу түрдө кыргыз мамлекетине саясатына пайдасы болсо, өзүңөр деген мына мен чубак ажыны эч качан жолуктурган эмесмин, мен билген эмесмин, чынды айтып коеюн. Ошон үчүн эгерде билген кишиңер, бирөөңөр билсеңер, чубак ажы менен байланыштырып койгулачы. Жок дегенде аны менен учурашып, саламдашып, таанышып, баарлашып, бир кандайдыр өзүбүздүн саясат боюнча, Кыргызстандын келечеги боюнча ой пикир алмашканга жардам бергилечи. Мен анын телефонун да билбейм, кантип аны менен байланышты да билбейм, адресин да билбейм. Ошого жардам берип койгулачы. Анан ошентип биз аны менен жолугуп сүйлөшкөндөн кийин анан ушундай бир прямой эфирде анан ачык эле айтып береличи. Чубак ажы менен кандай болду, эмне болду. Көп суроолорубуз бар. Анткени биздин деген азыркы мамлекеттик башкаруу саясатында мынакей диний маселелер аябай катуу көтөрүлүп атат. Обещание — это обычная тактика любого политика, дейт. Обещают. Да, все обещают. Но мало кто делают. Мало кто делает. Поэтому нам нужно переходить уже именно к вопросу делать. Делать. И мы должны прийти в управление государством для того, чтобы делать. Обещаний мы за 30 лет уже всего наслышались. Уже надоело это все слышать. Уже пора делать. Мы 30 лет ничего не делали. И поэтому нам всем лапшу на уши вешали для того, чтобы мы просто ходили. И особенно народ верил в эти сказки, что там кто-то чего-то. А реально, чтобы никто ничего не делал, делом не занимался. Мы за 30 лет очень много упустили. Особенно за последние 10 лет мы очень много упустили. Поэтому не зря же есть поговорка. Столько воды утекло. Реально, вы представляете, за 10 лет столько воды утекло. Это золотая, бриллиантовая вода утекла. Это такие возможности у нас были. Теперь в будущем этих возможностей, возможно, уже и не будет. И вот об этом вы подумайте хорошенько. Об этом мы и говорим. Ташиев менен кошуласыңарбы дейт. Ташиев, эми Камчыбек Кыдыршайыш менен эле барып сүйлөшөлү. Телефондорун билесиңерби, мага берип койгулачы, мына балдарга берип койгула. Барып аны менен эле сүйлөшүп көрөлү. Биз ачыкпыз. Самое главное, биз сүйлөшүүнүн негизинде биригүү стратегияларыбыз эгерде дал келсе, эч кандай карама каршылыгыбыз жок болсо, эң негизги биздики. Биз уурлук менен, коррупция менен күрөшүүнү колдошсо, анда биз бирбиз. Эл үчүн, жер үчүн десек. Шайлоого баруу идеяңыз качан пайда болду? Мынакей, бул идея реалдуу түрдө акыркы күндөрү пайда боло баштады. Анткени эл аябай суранып баштадыңар бизден. Эгерде саясатка аралашайын десеңер, сөзсүз түрдө партия болушуңар керек экен деп. Ушуну силер түшүнгөнүңөргө чоң рахмат. Эми мынакей эл силер түшүнүп калдыңар. Саясатка аралашайын десеңер, сөзсүз түрдө партия болушуңуз керек экен. Партия болмоюн шайлоого катыша албайт экенсиңер. Ошонун баарын түшүнгөнүңөргө рахмат. Ошон үчүн мынакей канча бизге жазып аткан комментарий, тиги бул болобу? Ошонун негизинде акыркы күндөрү бул аябай чоң маселелер аябай талкууда болуп атат. Анан бирок биз ушун маселенин деген жыйынтыгын элге коюп атабыз. Биздин мынакей ачык жарыялаган биздин банк счетторубузга эгерде акча келе баштаса, ошол акчанын деген ылдамдыгына, көлөмүнө жараша биз деген элдин бизге берип аткан колдоосун ошо менен анализдейбиз. Анткени мынакей канчалыгы бизге деген лайк басып атасыңар, репост жасап атасыңар, комментарий жасап атасыңар, мунуңарга деген 1000 мертебе рахмат. Совместный просмотр. Бирок эми муну деген биз материалдаштырышыбыз керек. Ушул колдоонун баардыгы эгерде реалдуу түрдө 1 сом, 10 сом, 100 сом менен бекитилген болсо, ошол эң негизги далил ушул болот. Эгерде биз шайлоого таза катышканга бизге шарт түзүп берсеңер, ошентип балдарга, бизге өзүңөр кошуп берген балдарды деген шайлатайын дейсеңер, ошондой каражат маселесин эл өзүңөр чечип беришиңер керек. Эгерде биздин деген ошондой керектүү деңгээлде акчабыз жок болуп калбаса, анда биз деле кыйналып эмне анда
Ошон үчүн эл силерге ишенип атабыз биз. Жумалиевден акча сураганыңар чынбы ушундай ушактар жүрүп жатат дейт. Жумалиевден эч бир да тыйын сураганда жокпуз, андай мээбизге да келген жок. Колоп чыгып деңиз. Эгер мынакей бир эле жолу Сыймык экөөбүз Сыймык кофе ичет экен. Анан барып туруп кофе ичет элек деп бир кофейняга барып отурсак, 20 мүнөт. жок жерден Жумалиев кирип келди. Көрсө бизди аңдап отуруштур. 20 мүнөт эмес. Колап чыктык, чын эле айттык. Байке койчу дедик. Койчу, башты ортпа. Давай. Силерден эми бизден эмне керек деп дейт. Мына айтсаңыз. Ошентип биз деген жакшы эле биз менен сүйлөшүп тил табышайын деген окшойт. Бирок биз деген айттык, байке кой, анын кереги жок. Кет. Кет. Ким кет деди? Сыймык кет деди. Сыймык кет деди реально. Балыкчыдан орус ачыкла дейт. Эми Кудай буйрса силер ушу бизди Өзүнүн чоң азатты колдойм. Чоң азатка ушундай жардам берен деген барыңар, өзүңөрдүн жериңерде өзүңөр топтолуп, өзүңөр деген ушул деген баштапкы уюмду деген уюштуруп, ошонун баардыгын деген кагаз түрүндө түшүрүп, тизмеңерди тизип бизге жөнөтсөңөр, анан штабтарды өзүңөрдүн деген алыңарга жараша, өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөргө жараша иш аракеттерди баштай бергиле акырын. Азыр деген силерге деген ошол штабтарды ачкыла деп буйрук бере турган болсо, анда биз силерге жардам беришибиз керек да. Андай жардам бере тургандай азыр кудуретибиз жок. Муну ачык эле айтып коелу. Ошентип азыр калың эл баарыңар деген биргелешип, бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Биз карапайым эле элге ишенип атабыз да. Ооба. Олигархтардын бирөөсү да бизге жардам бербейт эч качан. Түшүнүп койгула, алардын кызыкчылыгы өзүнчө. Жөнөкөй элдин кызыкчылыгы болсо таптакыр өзүндө. Ошон үчүн эл түшүнүш керек азыр. Жөнөкөй эл. Силердин кызыкчылыгыңарды эч ким коргоп бербейт. Ошон үчүн силердин талабыңарды, силердин деген мүдөңөрдү аткара турган өзүңөр балдарды жеткире алсаңар, ошондо бирдемеге жетишесиңер. А эгерде андай болбосо, эч бир бай силердин деген оюңарды аткарып бербейт. Анткени анын оюнда андай жок. Абдулла Ташиевич командага кошулса кандай болот дейт. Абдулла Ташиевич менен деле таанышат элек. Эгерде Бишкекке келе турган болсо, келгиле. Же биз түштүккө барганда ошондо бир маектешип, бир таанышалы. Биз баардыгына ачыкпыз. Биз эч кимди деген каршы болбойбуз. Бирок эң негизги биз бай олигархтардын акчасына малай кул болбойбуз. Вот ошону ачык айтып коеюн. Эгерде өз чын дили менен бизге өзүнүн деген ак ниети менен, ак эмгеги менен байыган миллионерлер болсо, жардам берсе, биз алар менен сүйлөшүүгө, иш аракетке даярбыз. Анан бирок олигархтар менен алардын кызыкчылыгына, акчасына деген кул малай болуп, эч кандай андай болбойт бизде. Антип депутат болбой эле койду. Ооба, бирөөнүн деген акчасына мен депутатта болбой койдум, кереги да жок мага. Биздин балдарыбыздын да мындай ою да жок. Ошон үчүн ачык эле айтып коеюн силерге. Мен да бир кошуп коейму? Урматтуу достор, мына баарыбыз отурабыз, баарыңар эле айтып атасыңар депутатка деген менде такыр оюм деле жок. Байкемде деле ой жок болчу. Эч кандай мындай эме, эгерде мунун баары силерден зависит этет да. Эгерде силер эл уулдарын колдосоңор, эл уулдарын, анда биз даярбыз да. Силер колдобосоңор, эметпесек биз агитаторго акчага берчү эмебиз жок, шартыбыз. Туурабы? Туура. Ошону туура түшүнүп койгула. Биз мынакей эл өзүңөрдүн колуңарда барыңар. Мамлекеттин да тагдыры, өзүңөрдүн да тагдырыңар. Самое главное, небере балдарыңардын да келечеги тагдыры өзүңөрдүн колуңарда. Ушул 20-жылы шайлоодо кайсы жолду тандап алсаңар, жыйынтыгында ошондой деген жоопту аласыңар. Сариев Ысык көл жолу боюнча жооп бериш керекпи дейт. Эми деген Сариевдин убагында башталган, азыр деле бүтпөй жатпайбы? Ошол жолду деген баштап атканда ойлонуш керек болчу да, кантип бүтүрөбүз, кайсы акчага бүтүрөбүз. Мына акча таппай дагы эле бүтпөй жатпайбы? Канчасы калды ошо бойдон? Эми бул суроолорду деле бериш үчүн деңгээлде болуш керек. Ошон үчүн мынакей бир да депутат бул маселе боюнча суроо бербейт. Эч ким бул маселени көтөрбөйт. Эми канча жыл өттү мынакей. Эмки мынакей көчмөндөр оюндары Кыргызстанга келгенге чейин бүтүрүп алсак дагы жакшы.
Эгерде ага чейин да бүтпөй калса эмне кылабыз анда? Ошон үчүн биз Кудай буйрса, мына силердин жардамыңар менен эгерде жогорку кеңешке кирип кала турган болсок, ушул маселени эң биринчи көтөрүп чыгабыз. Айтерсиң пока, мен карап атам. Башка партиянын баары эски обещалкиндер. Ошол үчүн эң таза элдин арасынан чыккан элди түшүнгөн только чоң газап дейт. Ушул өзүңөр жергиликтүү мынакей жамааттар ар бир райондон, ар бир шаардан бизге батыр кыздарыңар болобу, угулдарыңар болобу өзүңөр белгиле. Бизге жөнөткүлө, кошкула. Ошентип нукура элдин таламын коргой турган партия болушубуз керек, кыймыл болушубуз керек. Анан ошолордун да акча каражаттарын баарыбыз өзүбүз чечишибиз керек, топтолуп. Эми 5 миллион, 6 миллион кыргызбыз. Эми кантип ошонун баарын жасай албайбыз? Жасай алабыз. Жасай алабыз. Биздин Кыргызстанда канча өз эмгеги менен байыган нормальный балдар бар, кыздар бар. Алар деген өздөрүнүн бизнесин азыр ушундай оор кырдаалда жүргүзүп аткан. Эгерде биз алар деген бизге ишенсе, бизге жардам берсе, биз аларга деген наоборот жеңилдик беребиз. Канча отметка, взятка, тиги бунун баарын жок кылабыз. Ошону деген мынакей таза бизнесмендер түшүнүш керек. Силердин бизнесиңерди ким коргоп берет? Азыр ким коргоп атат? Түшүнүп атасыңар да. Ошентип силерге деген жаңы саясий тартипти деген киргизип, силерге деген реалдуу түрдө боштондукту беришибиз керек. Ошентип бизнес эркиндигин, бизнес ушу деген экономикада азыр баары айтып атат, инвест климат деген сөз. Ушул инвест климатты деген реалдуу түрдө силерге деген түзүп беришибиз керек. Силер деген эч кимден коркпой, эч кимге жалдырабай нормально иш жасашыңар керек. Ошондой деген силерге эркиндикти биз жасап бере алабыз. Ошого деген силерге кепилдик бере алабыз. Коркпогула. Дукту түшүрбөгүлө да. Баары алдыда, баары өзүбүздүн колубузда. Ниетибиз ак. Жасап аткан ишибиз да ак. Мына баарыбыз Кудайдын алдында жүрөбүз. Түштүк, түндүк дебей чоң газапты колдойлу дейт. Биздин Кыргызстанда түштүк, түндүк деген маселе вообще көтөрүлбөш керек эч качан. Баарыбыз кыргызбыз. Бир туугандарбыз, бир элбиз. Ошону деген баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Эски саясатчыларды ээрчибеш үчүн эмне кылыш керек дейт? Эски саясатчыларды ээрчибеш үчүн жаңы саясатчыларды табышыңар керек. Ошол жаңы саясатчыларды силер чыгарсаңар, ошондо эски саясатчылардын ордуна жаңылар келет. Эгерде жаңыларды алып келе албасаңар, эскилерден кутула албайсыңар. Эчтеке кутула албайсыңар. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн биз айтып атабыз, келгиле, жаңы таза саясий күчтүү, жаңы таза саясий саясатка аралашкан инсандарды алып чыгышыбыз керек. Жаңы. Мына асманда деле жаңы жылдыз ачылганда так ошондой жаңы жылдыздарды жарык кылып туруп салют кылышыбыз керек. Жумалиев эмне болду, азыркы күндө кандай дейт? Эми бүгүн мынакей Акипресте жаңылык чыкты, аны деген үйлөрүндө тинтүүлөр жүрүп атат. Канча объект ГСБ мынакей каржы полициясы балдары иштеп атат. Алар жакшы эле иштеп атышат. Аларды да шаштырбайлы, аябай жакшы иштешсин. Шаштырбагыла. Ошо майын чыгарышсын. Ошон үчүн шашкан шайтандын иши дейт. Ошон үчүн шаштырбайлы. Макулбу туугандар? Жыйынтыгына жетишет. Так. Баары эле мындай экен да, мындайчы айтып берсең сөзүңүздү. Дагы эң негизги балдар, туугандар, баарыңар түшүнүп койгула, эл. Баарыңарга дагы бир ирет айтып коеюн, чоң рахмат. Ушу силердин деген колдооңор менен мынакей биз ушунча өзүбүздү деген күчтүү сезип атабыз. Анткени силер барсыңар. Силер бар болгон үчүн биз деген эчтекеден коркпой кетип атабыз. Бирок бизге деген жардамга өзүңөр мен айткандай ар бир район шаарыңардан батырларыңарды кошуп бергиле. Кошуп бергиле. Мынакей
баары айтып атат. Шайлоону деген биз мажоритарный бир мандаттуу шайлоого өтүшүбүз керек. Бул боло турган нерсе, бул деген конституцияны биз өзгөрткөндөн кийин болот. Анын үчүн деген биз конституцияны өзгөртүшүбүз керек. Конституцияны өзгөртүш үчүн сөзсүз түрдө жогорку кеңеште ошону жасай турган саясий күч келиш керек. Ошондой максатты коюшубуз керек. Мунун баары болот. Ошон үчүн конституцияны биз өзгөртүшүбүз керек. Бул боло турган нерсе. Анан бирок бунун баардыгын биз мыйзам чегинде жасашыбыз керек. Конституцияны биздин бүт мыйзамдар боюнча депутаттар гана өзгөртө алат. Ошону түшүнүп койгула. Ошон үчүн жаңы таза балдарды тияка киргизишибиз керек, депутат кылышыбыз керек. Анан келерки мынакей жогорку кеңештин кыла турган иши аябай көп. Эң негизгиси бул конституциялык реформаны жасашыбыз керек. Биз Кыргызстандын башкаруу системасын түп тамыры менен кайрадан карап чыгышыбыз керек. Мунун баардыгын жасаш үчүн өтө шашып жасашыбыз керек эмес. Муну деген өтө кылдат мамиле менен жасашыбыз керек. Анткени мынакей 30 жылдын ичинде канча жолу конституцияны деген оңдоп атып, аягында жоготуп ийдик дагы, анан кайдан таап келгенибизди эч ким билбейт. Садыр Жапаров боюнча ойлоруңарды айтып койгулачы, сурап атабыз дейт. Эмне болсо чыгат дейт. Эми Садыр Жапаровду мынакей баарыңар билесиңер. Кайсы беренелер боюнча эмне болуп камалып отурганын. Өтө оор берене боюнча камалып. Эми деген мынакей аны чыгаралы десек эмне кылышыбыз керек? Эгерде биз мынакей силердин ишениңер менен депутат болуп тияка барып калсак, бул маселени деген ошондой деңгээлде көтөрүп, ошонун баардыгын териштирип, олкусун эмне болгонун баардыгын биз деген анын ишин көргөн эмеспиз. Анын ишин реально бар туруп окуш керек, көрүш керек. Ошол иштин баарын жасаган канча, кайсы ката болгон, ката эмес болгонун аны кийин териштиребиз. Азыр ошон үчүн Садырды деген чоң саясатка аралаштырбашыбыз керек. Бул кийин жасала турган маселелердин баардыгы. Анан ушул маселени көтөрүп, жоопторду алганга дагы биз ошондой кудуреттүү болушубуз керек. Анан жөн эле кыйкыра бергенден пайда жок. Бизден кандай жардам керек, байкелер эмне кылалык, айткылачы дейт. Эң негизги силер мынакей бизге колдоо көрсөтсөңөр, биз деген мынакей ачкан расмий счетторго акчаларды акырын-акырындан которо бергиле. Андан тышкары өзүңөр жашап аткан жерлериңерден, райондоруңардан бизге чоң азатка кошуп бере турган, өзүңөр атыңардан, райондун атынан келе турган, бизге кошула турган батырларды, кыздарды бергиле. Ошентип биз жаңы саясий күчтү деген жаратканга бүт иш аракеттерди жасашыбыз керек. Баары мыйзамдын чегинде болуш керек. Эч кандай баш аламандыкка, провокацияларга алдырбашыбыз керек. Түшүнүп атасыңарбы? Мыйзамдын чегинде баары болуш керек. Эки жолу революцияларды өткөрдүк, көрдүк го. Эң негизги каталарыбыз ошол убакытта деген эч бир бийлик ошол убакытта даяр болгон эмес. Анын ордуна келген дагы убактылуу өкмөт дагы башка бийликтин баардыгы ошого даяр эмес болгон. Талас Бегалиевди чоң казатка чакыргылачы дейт. Талас Бегалиевди чакырсак чакыралы, келсин. Сүйлөшөлү, көрөлү. Никого не отталкивает. Ооба, бар менен сүйлөшөбүз. Ачыкпыз биз. Эч кимден жашыра турган эчтекебиз жок. Президенттен жооп келдиби дейт. Президентке биз көчөлөк кат таштап келдик. Бүгүн деген ажообуз мынакей бүгүн 10 июнь. Мынакей ош окуяларынын 10 жылдыгы бүгүн болуп атат. Ошон үчүн деген мынакей мамлекет башчыбыз ошол жакта деген ошол бүт маселелерди мынакей жасап атат. Камчыбек Ташиевке өзүңөр чалгыла, элдин суранычы, командаңарга тез кошкула дейт. Макул, чалалы. Эртеңден калбай чалабыз. Телефонун билсеңер берип койгочу, менде телефону жок. Так, бүтүн иши кылса туугандар мынакей бүт биригүү жөнүндө ар кайсы маселелерди биз силерге деген ачык
өзүңөрдүн сунушуңар менен баарын жасайлы. Мына силер деген ушул бизге деген сунуштарды берип атасыңар, биз ушунун баарын жасайбыз. Мадумаров менен бириkkиле деген суроолор көп экен. Кандай болот? Мадумаровго барып сүйлөшөлү. Сүйлөшүп туруп аны менен бир жыйынтыкка келели. Суроолорубуз бар көп. Мен не отталкивайм. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин аны ачык айтабыз. Бириге алабызбы, бириге албайбызбы Мадумаров менен. Камчыбек Кыдыршаевич менен деле так ошондой барып сүйлөшөбүз, көрөбүз бардыгын. Мынакей чубага жында айтып атасыңар. Только телефондорун бизге бергилечи. Биз алардын телефондорун билбейбиз, офистерин да билбейбиз каерде экенин. Ошого деген кичине маалымат берип бизге жардам берип койгулачы. Анан жок дегенде өзүңөр дагы аякка чалып айтып койгула, мынакей биз чоң азатка ушундай сунушту бердик. Жакын арада күткүлө деп. Макулбу? Анан биз чалганда, "Ой, билбейбиз, уккан эмеспиз, сен кимсиң?" деп бизди деген эметпесин да. Сыймык сүйлөшүнчү дейт эле. Эми мен азыр Байке конокко келип тур, Байкеден эметкилечи, мен эртең деле чыгам. Чыгып турабыз, Кудай буйрса. Анан только силерге бир өтүнүч, ар кайсы провокациялык суроолорду бербегиле. По существу сүйлөшүш керек да, биякта турабы. Анан жөн эле тигиандай мындай деген ушу кур сөздүн кереги жок. Бүт эле Адахан Кимсанбаевичке бириkkиле деген ким эле көп экен да. Эми бар болсо, мынакей силер сунуш киргизип атасыңар, биз деген ушул силер барабыз, хорошо, барабыз. Адахан Кимсанбаевичке да барабыз. Алардын экономикалык стратегиясын баарын деген угалы, билели. Анан эң негизгиси анын да оюн көрөлүчү. Ал ошо мамлекеттеги уурулук менен коррупцияны кантип жоюйн деген суроону мен да берейин дагы, анан ошого жообун угайынчы. Мага да аябай кызык болуп атат. Системаны кантип өзгөртө алат? Ошол системаны өзгөртө турган, ошонун баарын жасай турган жаңы кадрларды каяктан алып келет? Мына ошол маселе да. Жаңы таза балдарды каяктан бизде кантип бийликке аралаштыра алабыз? Адилетсиз бийлик. Ташиев жөнүндө көп сөздөр да кошулган. Темир Сариев жакшы пикир айтты. Чураңгазаттан Темир Сариев жакшы пикир айтты. Ой. Офисиңер каякта? Офисибиз мынакей Горький көчөсүнүн кесилишинде Новосибирский деген переулок бар. Новосибирский 27. Мекен ынтымагы менен бириге аласыңарбы дейт. Мекен ынтымагы менен эле сүйлөшүп көрөлү. Келсин да туруп. Келсин, сүйлөшөбүз. Москвада туруп. Кухня 9 качан чыгат дейт. Кухня 9 шашпай тургула. Мына Кухня 9-дин аркасы менен мынакей баарыбыз тергөөдө жүрбөйбүзбү? 8-дин аркасы менен. Мынакей баарыбыз аякка кирип чыктык. Бизге баарыбызга деген купуя сырды деген тергөөнүн деген амалдары боюнча айтпайсыңар деп баарыбызда тил каталды. Ошко качан келесиңер дейт. Ошко мынакей Оштогу эгерде силер бизди деген ошол жака тосуп алабыз, ушундай десеңер, өзүңөр уюштуп, өзүңөр күн айткыла, ошол маалга келип калгандай бололу биз. Урмат Барктабас боюнча суроо эме оюңар кандай дейт, баары көп суроолор жүрөт. Бир 10 чакты суроо жүрөт. Эми Урмат Байкебиз менен деле бир чалышып пикир алмашалычы, көрөлүчү. Ага чейин алганбыз. Эч кандай карама-каршылыктарыбыз деле жок, бирок анча-мынча ар кандай эмелерибиз бар, суроолорубуз. Аны деле көрөбүз. Бүт эле Ташиев менен Мадумаровго кошулула деген сөздөр экен, бүт элечи. Көп эле. Эми аны деген мынакей ушул жуманын ичинде аракет кылалы. Мына эртең 4-5 күн суббота, воскресенье көрөбүз да, иш кылса. Аракет кылалы. Эми баары Бишкекте болсо бат эле жолуга алабыз. Бирок бизге деген телефондор берип койгулачы. Анын даректерин берип койсоңор жакшы болот. Биз билбейбиз, аны кайерден издеп жүрбөгүлөк. Урматтуу достор, бүгүн Максат Байке конокко келген. Эми бизде деген мындай телевидение жок да тура. Телевидение жок. Достор, ушуну колдоп тургула. Биз чын жүрөктөн мына эл азыр абдан бир эме дебиз да, турасызбы? Акыбалыбыз начар акыбалдабыз да. Начар экономика, бүт эле начар. Азыр могу тың балдар өзүбүзчө биргелик. Мына
маякта бир 20-30 суроо Мадумаров менен жолуккула дейт, Ташиев менен жолуккула дейт. Элдерчи мисалчы жолугабыз. Достор, силерден мындай сураныч. Биз бир болсок, мен могу да мында кичине коспу, маякта Инстаграмга. Биз достор бир болсок, баарды утабыз. Эгерде бир болбосок, баарыбыз көрүнгөн жерди сүйлөй берсек, көрүнгөн жерди казып отура берсек, эми болду. 30 жылдан бери көрбөдүкпү? Эмне болду, 30 жылдан бери көрүп атабыз. Эмне болду эми? Оңдойлу деп биз чын жүрөктөн айтып атабыз. Чын жүрөктөн, маяктанчы. Мен мисал генпрокурор бололайын, байкем же эсен бололайын, ой жок да, андай делечи, андай депутат бололайын. Биз эч бирде олигархка барып жалдырабайбыз, достор, бизге акча бер деп. Эгерде эл силер колдосоңор, түртсөңөр, биз барабыз, ошол жактан трибунадан сүйлөйбүз, эгерде эме болсо. Кереги жок, эме десеңер өзүңөр белгиле. Так, 1 сааттан өттү. Так, азыр бир дагы бир 2 суроого жооп берип кол, кереги жок, жолукпагыла дейт. Алардын кереги жок дейт. Так. Ошо анда өзүңүздүн эмеңизди айтып коюңузбу да, заключительный эме, элге каалооңузду айтып. Эми мынакей аябай көп сунуш пикирлер болду. Баарыңарды деген ошого уктук, көрдүк, окудук. Рахмат. Анан ушу көпчүлүктүн сунушу менен жанагы силер бизге деген айткан пикириңерди угабыз, аткарабыз, барып сүйлөшөбүз, көрөбүз. Анан жыйынтыгын кайра айтабыз ушундай эле ачык эле прямой эфирге. Кандай эмне болгонун жашырбайбыз. Муну деген эч качан жашырбаш керек. Ким менен эмне жөнүндө сүйлөшүп, кандай болгонун деген ачык силерге айтып турабыз. Биз деген жашыра турган эчтеке жок. Биз калпчы эмеспиз. Ошон үчүн мынакей силерге ошон үчүн мына прямой эфирге чыгып ушунун баарын айтып атабыз. Ким менен кандай сүйлөшүүлөр болду, эмне пикирлер болду, баарын ачык айтабыз. Эми үчүн кошулдук же кошулбадык дагы эмненин негизинде эмне болуп атканын баардыгын силерге ачык айтып турабыз. Ошентип бири-бирибизден эч качан маалыматты жашырбайлы. Анан биз жөнүндө болуп аткан кара пиардын баардыгына биз деле жооп деле бербейбиз. Эмеден Жумалиевден кечирим сураган жокпуз айтсаңыз? Ошо да. Мынакей биз эч качан эч кимден кечирим сураган жокпуз, анткени биз эч кимге деген андай эчтеке кылган эмеспиз. Жумалиевден деле. Ал деген ошо сотто деген өздөрү телевидениясын чакырып алып, анан адвокаттарына эптеп-септеп бирдемелерди чамбалатып эле, кескилеп эле, монтаж кылып, эки сөздүн баарын деген тиги чабыштырып атайын деген, элдин деген оюн башкага буруу эл деп атайын жасап аткан. Канча мынакей интернет сайт, газеталардын баардыгына деген төлөп атышат. Мына көрдүңөр да, баардыгына реклама деп чыгып калып атат да, анан түшүнүктүү да. Эмегерде акчасы болсо төлөйт да. Айласы жок да. Алар дагы ошентип өзүн деген информациялык согушта өзүн коргонуу стратегиясы ошол. Ошон үчүн аны деген бүт баары деген азыр сүйүнүп атат. Ох, блин, жирный кит келди, эми муну деген жешибиз керек деп. Эми түшүнүп атасыңар да. Ошон үчүн ошол кара пиардын баарын чыгарып аткан газета, интернет сайттын баардыгы деген ошол менен жанын багып алсын. Макулбу? Аны да туура түшүнүп атабыз. Алар да жанын багыш керек. Ошон үчүн биз ага деген эми ар бир кишинин оозун жаба албайсың да. Ар кандай пикирлер айтыла берет. Мунун баары айтылыш керек. Кыргызда жакшы сөз бар да, кыңыр иш 40 жылда дегендей. Азыр 40 жыл эмес, 40 күндө эле чыгып калат экен. Ошон үчүн бирөөнүн деген жашырыштын да эчтекенин кереги жок. Мына заманбап технологиялардын баардыгы. Түшүнүп атасыңар да. Мынакей азыр көлдө деген ушу Мамытканов деген 1 гектар жерде көлдө деген VIP городок салып аттыр деп азыр баары издеп жүрөт. Издеп жүрүшсүн ошо жакта. Мейли, издей берсин жакшылап. Кайсы VIP городогум бар экенин мен деле өзүм ошо таап алайынчы өзүм деле. Билбеген VIP городогум бар болсо таап берсинчи. Ошондо. Все туугандар. Баардыгыңар ушу бизди деген угуп, ушунча деген убакытты бөлүп, биз менен болгонуңарга чоң рахмат. Иши кылса биз деген жүрөктөрүбүз ак. Ниетибиз ак. Баардыгыңарга деген ошону да каалайбыз. Чын жүрөктөн эчтеке жашырмай жок. Бири-бирибизге калп айтмай жок. Силердин ишемиңер эң негизги биз. Силерге кайрылып,
ушул деген жасап аткан нерселерибиздин эң негизги максаты ушул бири-бирибизге ишенимди бекитүү, жаратуу. Силер деген бизге канчалык ишенсеңер, биз дагы силерге ошончолук ишенишибиз керек. Ошол ишеништин баардыгын ушундай аргонный сварка менен бекиткендей эки темирди чаап ушинтип бекитип алышыбыз керек да. Түшүнүп атасыңар да. Ошондой деңгээлге жетели. Калпайтпай жок, самое главное. 30 жылда кандидаттар шайлоочуларды алдап, шайлоочулар кандидатты алдап келишти. Ооба. Бизде алдамай жок. Эми алданбай жок, алдамай да жок. Только чындык. Акча тараткандар кимдер болот? Ушуну айтып коюңузчу. Акчаны түшүнүп атасыңар да. Тараткандар кимдер булар? Буга чейин канча шайлоолор, мына буга чейин деле аябай көп кишилер бизге айткан, "Эй, балдар, силер вообще кыйналбагылачы. Акчаңар жок. Акчаңар жок, эчтеке кыла албайсыңар. Баары деген сатылат. Эл деген ушундай деп аябай көп эмени укканбыз. Мен бу мындай нерселерге эч качан ишенген эмесмин. Бизге чогулуп аткандан кийин биздин балдарыбыздын баардыгы буга ишенбейбиз эч качан. Биз деген элибизге ишенебиз. Мына силерге ишенип атабыз. Ошон үчүн биз бүт ушул деген калпты айтып аткандардын баардыгына ушу өзүбүздүн ишенибизди иш аракеттер менен далилдешибиз керек да. Биз деген реалдуу түрдө маңкурт эмеспиз, жинди эмеспиз. Алданбайбыз эч качан. Эч биринин акчасына кул болбойбуз. Кыргыз эч качан эч кимге кул болгон эмес. Ошону деген силер түшүнүп койгула. Биз эч кимдин акчасына, бирөөнүн деген максатына, бирөөнүн сөзүнө эч качан кул болбойбуз. Вот ошонуз деген силерге ачык айтып коюшум керек. Силер дагы ошондой адамдарсыңар. Биз кыргызбыз. Түшүнүп атасыңар да. Ошону далилдеп беришибиз керек. Бул шайлоодо деген сатып алмай жок, алдамай жок, бири-бирибизге калпайтмай жок, только чындык. Чындык үчүн баардыгы. Түшүнүп атасыңарбы? Жаңы заманды жаратышыбыз керек. Жаңы ниет, жаңы иш. Самое главное келечек. Жакшы заманды деген өзүбүз курушубуз керек. Баарыбыз өзүбүздүн колубузда, өзүбүздүн ниетибизде. Барын жасайбыз. Барын жасайбыз. Кыргыз ушундай уникальный элбиз. Просто бизди деген ушуга чейин атайын алдап ушу деп жүрүшкөн да. Реалдуу түрдө биз өзүбүз жасай алабыз. Биз эмне япондордон эмне башкача экенбиз. Ошондой эле мээбиз иштейт. Бир япон жок. Манасты деген 100 000 сапты жаттап алып ырдагандай. Анда японду көрө элекпиз биз. Түшүнүп атасыңар да. 1000 жылдан бери Манасты деген эч бир кол жазмасы жок. Акыл эсибизде сактап келген бул уникальный, бул Кудайдын бизге берген 1000 мертебеси. Түшүнүп атасыңар да. Ошон үчүн биз кыргыз мында канча кылымдан бери сакталып келатабыз. Ошону түшүнүп койгула. Бизде только өзүбүз деген мына Кудайга да ишенишибиз керек дагы, Кудайдын бизге берген ошондой рызкысына ишенишибиз керек. Биз бутубузга турабыз. Биз Борбор Азиядагы мыкты мамлекетти түзөбүз, каганатты түзөбүз. Реалдуу түрдө Манасты кайра жаратабыз. Манастын эрдигин кайталайбыз. Ошону ишенип койгула. Ошону баардыгы чогуу жасайбыз, чогуу. Баарыбыз биргелешип жасайбыз. Муну эл жазашыбыз керек. Баарыбыз чогуу жазабасак эч ким жазабайт. Чиновниктер, коррупционерлер тим более жазабайт. Биз Швейцар эмес, биз реал түрдө Кыргызстан болушубуз керек. Кыргыз каганаты болушубуз керек. Манас Кудай деген эл болушубуз керек. Достор, дагы бир мындай кантип жолуксак болот деген вопростор көп болуп атат. Суббота күнү биздин офиске саат 1-ге келе бергиле. 1-ге келе бергиле. Ким биз менен сүйлөшөм десе, Кудай буйрса, таанышабыз, көрүшөбүз дегендер баарыңар субботага келгиле. Бизде суббота күнү, каждый суббота, ар бир суббота күнү саат 1-де эл менен бизди деген колдоочулар менен атайын жолугушуу өткөрөбүз. Ошого келгиле. Офисте дагы бир чындык. Самое главное, уялбагыла, коркпогула, тартынбагыла. Эчтекеден коркпогула. Офисте чындык болчу кандай? Мынакей бизге деген 80ден да ашкан чалдар келип атат, жаш балдар да келип атат. Эчтекесине карабай коркпогула. Баардыгыңарга эшик ачык. Түшүнүп атасыңарбы? Талкуулайбыз. Горький көчөсүндө Новосибирский переулок деген бар, кесилишкен. Ошол жака келгиле. Эртең видеосун чыгарып коебуз, дагы бир ирет. Кантип бизди деген табышты, макулбу? Ошон үчүн келгиле. Баардыгыңарды субботага чейин тим коелу. Баарыңарга чоң рахмат, биз менен чогуу болгонуңарга. Рахмат. Ден соолукта болгула. Элге да каалоо тилегиңизди айтып кеттиңизчи. Ден соолукта болгула. Өзүңөрдү сактагыла. Анан только чындык. Чындык. Макулбу, балдар? Чарчадык. Бири-бирибизди алдабайлы. Чарчадык. Ооба.
Алданбайлы, бири-бирибизди алдабайлы. Только чындык. Ошондо гана жеңебиз. Калп айтпай жок. Бизде телевидение жок. Мына ушул Бизде газет жок. Антен биз олигарх эмеспиз. Бабановдо НТСибиз жок, Санжырабыз жок, эчтекебиз жок. Же Жумалиевдикинде санаттуубуз жок, тиги радиолорубуз жок. Анан бүт интернетти деген бизге деген чабыштырып сайттарды жасагандай акчабыз жок. Мынакей ошон үчүн могу прямой эфирде эле отурабыз. Немесе поделиться кылып Кудай берип, айтсаңыз. мына Цукерберг деген бала ушунун баарын ойлоп таптыр, рахмат ага. Поделиться кылып деп. Ошон үчүн ушулдун баарын деген кеңири тараткыла, поделиться кылгыла, комментарий сурооңордун баарын деген уялбай жаза бергиле, коркпогула. Калп айтпайды, бүт почтисына чындык. Чындык менен эле жашайлы, макулбу балдар? Жаңы заман только чындыктын заманы болуш керек. Все, кошполгула туугандар. Баардыгыңарга Рахмат достор. Кудай буйрса биздин иштер жакшы. Дукту түшүрбөгүлө. Силер барсыңар. Самое главное, силер барсыңар. Силер барсыңар. Мисалы, мына бийлик тараптан деле реакция болуп атат да, Жумалиевди кандай 149 эмесине ачты, туурабы Финполис? Бийликтен реакция болуп атат да уже. Бул биздин жетишкенибиз, туурабы? Эмдигиде дагы кете берет. Сарпашев кетет, Нуралиев кетет. Только шаштырбашыбыз керек. Шаштырбагылачы. Шаштырбагыла. Анан тигин айтыкылады, кайраштырбагылачы бизде. Биз органдарда иштегенбиз, билебиз да. Кандай кыйынчылык менен баары жасалат. Балдарды шаштырбайлы, макулбу? Биз балдарга ишенип коюшубуз керек. Финполицияга ишенелик. Финполиция балдарына бардыгына ишеничти жаратышыбыз керек. Алар деле биздин балдар. Чындык үчүн деп иштеп аткан балдар. Ошонун бардыгына деген биз жардам беришибиз керек. Ошон үчүн эгерде Жумалиев жөнүндө кандай маалыматыңар болсо, Финполицияга бара бергиле. Бизге алып келгиле, Финполицияга алып баргыла, иши кылса, чындыктын баарын деген чыгара бергиле. Коркпогула, макулбу? Келгиле туугандар. Анан каждыйыңар ушинтип сүйлөгүлө турабы? Жакшы калгыла. Жакшы тургула достор, рахмат силерге. Ден соолук. Вот, молодцы. Силерге ишенген үчүн биз ушинтип отурабыз. Силерге ишенбесек, биз олигарх эмеспиз, чиновник эмеспиз, туурабы? Жөнөкөй элеп салат биз силер болбосоңор. Рахмат достор. Чоң казатка 6-чы күнү, каждый суббота күнү келип тургула. Саат 1-ге. Все, туугандар. Жакшы калгыла. Рахмат, Рахмат. Молодцы, элибиз, молодцы. На.